Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү биздин чогулуубуз, бүгүнкү биздин кайрылуубуз кече Ген прокурор Жогорку Кеңешке киргизген каты боюнча кайрылып атабыз. Биздин лидерибиз Адахан Кимсанбаевичтин үстүнөн кылмыш иши козголуп атат. Ошол кылмыш иштин караш үчүн Жогорку Кеңеште комиссия түзүлдү. Ошол комиссиялардан биз адилеттүүлүктү жана туура чечимди талап кылып ушул жерден кайрылып отурабыз. Урматтуу биздин эл өкүлдөрү, сиздерге биз ишенич менен кайрылып атабыз. Бүгүнкү сиздер ошол жерде Жогорку Кеңеште депутат болуп көкүрөгүңүздөргө таккан желекти бирөө берген эмес, сиздерге эл берген. Ошол элдердин атынан биз талап кылып атабыз. Туура чечим чыгарып, чындыкты сүйлөгөн кишилерди бүгүнкү күнгө чейин түбүнө жетип келген биз бүгүн чындыкты сүйлөп аткан кишини коргоп калалы. Ошол чындык дайыма сүйлөнүп турсун ошол Жогорку Кеңештен. Себеби Жогорку Кеңеш бекеринен эл өкүлү деп аталбайт депутаттар. Элдин өкүлдөрү ошол жерде элдин атынан какшап чындыкты сүйлөгөн кишилердин бүгүн тилин кыркып бутун тушаганды токтотолу деп чыгып атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күнү Адахан Кимсанбаевичтин үстүнөн козголгон иштердин баарын жокко чыгарышыңыздар керек эле сиздер. Комиссияны шайлабай туруп, комиссия түзбөй туруп керек болсо жокко чыгарып коюшуңуз керек эле. Урматтуу депутаттар, бул Адахан Кимсанбаевичтин үстүнө козголуп аткан баарыңыздардын башыңыздарда бар. Себеби парламентаризмдин бутагын бутап атат. Мен сиздерден суранам, талап да кылам. Адилеттүү чечим чыгарыңыздар. Рахмат. Арабаңыздар, кымбаттуу кыргызстандыктар. Биздин бүгүнкү кайрылуубуздун себеби кечеги Жогорку Кеңеште болгон Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун иши тууралуу. Аны баарыңыздар эле көрсөңүздөр керек. 3 окуудан кабыл алынып, 6 фракциядан комиссия мүчөлөрү шайланды. Ошол комиссия мүчөлөрүнө инсап берсин, калыс карап беришсин. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттары дагы добуш берерде ойлонуп, чечим чыгарып добуш берет деген ойдобуз. Мадумаровду жалгыз десеңиздер жаңылышасыздар. Мадумаров жалгыз эмес. Мадумаровдун артында колдогон колдоочулары бар, шайлаган шайлоочулары бар, партиялаштары бар, партиясы бар, Жогорку Кеңеште фракциясы бар. Бир эле Кыргызстанда эмес, Россияда, Казакстанда, Америкада иштеп жүргөн мигранттар бар, колдогон чыныгы патриоттор бар. Урматтуу эл өкүлдөрү жана урматтуу бийлик төбөлдөрү, биздин Адахан Кимсанбаевичке карата ушул кылмыш иштери боюнча мен туура эмес деп ойлойбуз. Биз элдер, биздин карапайым калктын бир гана биздин таламыбызды талашкан Адахан Кимсанбаевич гана бара алабыз. Силер мына жогорудагы балдар айтып өткөндөй, элдин сөзүн угушуңар керек. Эл чечет, эл бийлик элдики. Силерди биз ишенип ошол жерге алып барганбыз. Ошон үчүн силерди адилеттүү чечим чыгарып бересиңер деп силерден өтүнүп кетебиз. Урматтуу депутаттар, баарыңар тең бирсиңер, эл өкүлдөрүсүңөр. Ошондук үчүн Адахан Кимсанбаевичке ушул айрыкча ушул комиссиялар акыйкаттуу чечим чыгарасыңар деп ойлойбуз. Бийлик төбөлдөрү ойлоңгула. Бул кишинин бир ашыкча бизнеси болбогондон кийин, же бир дүкөнү болбогондон кийин, бул киши карапайым калктын лидери, карапайым калк тарабында дайыма күйүп жанып иштейт. Ар тараптуу улуу инсан. Биз бул кишини Адахан Кимсанбаевичти колдойбуз жана коргойбуз. Баардык жагынан жакшы акыйкаттуу чечим чыгарып бересиңер деген ишенимдебиз. Ошондуктан биз талап коебуз, акыйкат чечим жана адилеттүү сөздөрүңүздөрдү айтып, комиссия жакшы жол менен чечишиңиздерге биз сырттан карап турабыз. Бүгүн Адахан Кимсанбаевич чындыкты айтып аткан болсо, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сынды да кабыл ала билиш керек. Сын ар бир үй бүлөдө да айтылат керек болсо. Оппозициясы бар мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттердин да оппозициясы бар. Ошондуктан мен бүгүнкү эл журтка да кайрылам. Биз ушундай чындыкты сүйлөп аткан кишилерди качанга чейин калкалабай, качанга чейин кор кылып отура беребиз. Саламатсыздарбы? Жана
урматтуу Жогорку Кеңештин эл өкүлдөрү. Бүгүн бул Адахан Кинсанбаевичи жоопко тартуу боюнча сунуш келип түшүптүр. Ошол боюнча Жогорку Кеңешке кайрылуу жасап жатабыз. Эмне себептен бул сунуштар келип түштү, кандай түрдө болуп атат, ошол боюнча так карап, жакшы калыс карап берип коюшуңуздарды суранабыз. 30 жылдан бери саясатта өзүн туура жолдо алып келе жаткан кишиге бүгүн ушундай күнөөнүн тагылышы бул Жогорку Кеңештин жүзүн биротоло ачып коюшу дагы мүмкүн. Албетте депутаттар дагы чындык тарапта экениңерди бул жерде көрүнүп каласыздар. Ошол үчүн чындык тарапта болушуңуздарды суранабыз.